Кандай ойлойсуз? Бул оюнду ойноп, iPhone же акча утуп алса болобу? Албетте жок. Биздин каарманыбыз Айбек Осмон уулунун окуясынын мисалында мындай оюндарга кирүү, түшүнүксүз шилтемелерди ачуу кандай кесепеттерге алып келерин түшүндүрүп беребиз. Каарманыбыз Instagramдан жарнама болуп чыккан оюндардын бирине туш болуп, шилтеме аркылуу кирет. Бир аз убакыт өтпөй атына М-банк тиркемесинен 200 000 сом онлайн кредит алынып калган. Каарманыбыздын сүйлөө жана угуу жөндөмдүүлүгү жок болгон үчүн агасы бизге кайрылды. Өзү сүйлөбөйт, укпайт. Анан бул кандай алып коет? Бир же паспортун бербесе, же кол койдурбаса, кандай М-банк, кандай акча берип койду аларга? Мен карасам 200 000 түшүптүр, бирок 200 000 түшүп, белгисиз бир эл карта которулуп кеткен болчу. Анан ошол боюнча эмеге бардым, М-банкка барып сураштырып неме кылсам, олар да ачып бере албай койду баягы эл карт. Нариманга барып арыз жаздык кече дагы. Арыз жазып, азыр тергөө жүрүп атат. Бул боюнча биз Кара Суу райондук милициясына кайрылдык. Алар соңку кездери мындай учурлар көп кездешип жатканын билдиришти. Биздин эле жаран билип билбеген жарандарга счеттон счетко котортуп, бир ортодо бир нече счетторго которуп туруп, анан аягында башка чет мамлекеттин счетуна чыгып кетип аткан фактылар болуп атат да. Мисалы үчүн баягы счеттон которулгандар боюнча бир банктан алсаң, ал банкта которулган акча башка банкка которулуп өнүгүп кетет, башка жарандын атына. Ошол баягы кичине кыйынчылыктар пайда болуп атат, бирок ага тийиштүү иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Милиция жарандарды социалдык тармактардан келген ар кандай шилтемелерди басып, алдамчыларга жол бербөөгө чакырды. Учурда М-банк аркылуу онлайн кредит алуу боюнча алдамчылык фактылар көп катталууда. Ошол себептен сиздерден суранабыз, WhatsApp аркылуу, Instagram аркылуу келген ар кандай ссылкаларды басып, алданууга жол бербеңиздер. Биздин каарманыбыздын окуясы боюнча М-банкка кайрылганбыз. Алар заманбап алдамчылыкка каршы системаларды киргизип жатабыз деп ишендиришти. М-банк өз кардарларын алдамчылыктан сактанууга чакырат. Алдамчылар жарандардын акчасын жана баалуу мүлкүн уурдоо максатында ар кандай ыкмаларды колдонушат. М-банк коопсуздук чараларын жакшыртууну улантып, кардарлардын пайда болгон коркунучтар жөнүндө маалымдоону улантат. Сиз барабанды айлант сыяктуу оюндардан, WhatsApp'тан келген шилтемелердин жардамында эч качан iPhone же акча утуп албайсыз. Тескерисинче, капчыгыңызга зыян келтиришиңиз мүмкүн. Шылуундар купуя маалыматыңызга ээ болот да, заматта онлайн насыя алып коюшу мүмкүн. Андыктан маалыматты окуп жатканда сынчыл ой жүгүртүп, күмөндүү шилтемелерди башкаларга да жибербеңиз. Күмөндүү шилтеме дегенде, мисалы, министрликтин же компаниянын атынан шилтеме тараса, алардын расмий баракчасына кирип, маалымат аларга таандыкпы текшерип көрүңүз. Анан делек, акча утуп алыңыз деген шилтемелер көп учурда бул фишинг. Аны Вирустотал сайтына кирип, өз алдынча текшерсеңиз болот. Сизге WhatsApp'тан күмөндүү шилтемелер келгенби? Же биздин каарманыбыз айткан крути барабан оюндарына кирип көрдүңүз беле? Комментарий калтырыңыз.